Баткендин гүлдөп өнүгүшү, бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшү. Президент Садыр Жапаров быйылкы Ноорус майрамын Баткен облусунун эли менен биргеликте тосту. Эмне үчүн мындай чечимди кабыл алды деп ойлойсуз? Баткен Кыргызстандын алыскы облустарынын бири жана эң негизгиси Тажикстан менен чектешип, бир топ чакырым аралыкта такталбаган аймактар бар. Андыктан чек арада маал-маалы менен конфликттер чыгып, элди тынчсыздандырып жатканы белгилүү. Чындыгында президент быйыл Баткенге өзгөчө көңүл буруп, элдин коопсуздугун сактоо, инфраструктуралык көйгөйлөрдү чечүү жана соц объектилерди куруу боюнча мамлекет тарабынан бир катар алгылыктуу иштерди аткарды. Облусту өлкөнүн гүлдөгөн аймактарынын бирине айлантуу демилгеси жана өзгөчө статус берүү мыйзамы дагы бекеринен эмес. Садыр Жапаров Ноорус майрамында Баткенге барып, Разаков шаарынын ачылышына катышып, Ноорус майрамы менен куттуктаганы элге дем күч берип, ишенимдүү келечекке үмүт байлайт. Калыстык үчүн айтып коюш керек, буга чейин бир дагы президент Баткен облусуна мынчалык чечкиндүү кадамдарды жасаган жок. Андыктан Садыр Жапаровдун аймактарга өнүктүрүү аракетин жогору бааласак болобу? Булак жылдыздуу саясат. Президент Садыр Жапаров Кытайдагы учак кырсыгына байланыштуу КЕР төрагасы Си Цзиньпинге көңүл айтты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасына Гуанси Чуан автономдук районунун Учжоу шаардык округунун Тяньцзянь уездинин Молан айылынын жанында Боинг 737 кыйрашына байланыштуу көңүл айтты. Жүргүнчүлөр жана экипаждын курамы курман болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан авиа кырсыкта каза болгондордун туугандары жана жакындары менен аза кайгысын тең бөлүшүп, аларга көңүл айтам. Сизге жана Кытай элине ушул кыйын учурда кайраттуулук каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Чынара Эдилбекова. Украинада каза болгон Эгемберди Дорбоев боюнча орус элчилиги билдирүү жасады. Украинада каза болгон Эгемберди Дорбоевдин жакындарына Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги көңүл айтты. Билдирүү элчиликтин расмий сайтына жайгаштырылды. Маалыматка ылайык, Украинадагы атайын операция учурунда болгон орус аскери Эгемберди Дорбоев Кыргыз өлкөсүндө туулуп өскөн. Ал Орусия жараны болгон келишим менен орус аскерлеринин катарында кызмат өтөп жүргөн. Элчилик маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат деп жазылган билдирүүдө. Булак Супер Чекитке ийже. Эсиңердеби, былтыр Садыр Жапаров президент болуп жаңы эле шайланып келип, келе электе колкодон алганбыз. Электр тармагындагы коррупция бул ортомчу компаниялар жойсун ошолордо. Атайын эле жойбой көрмөксөн болуп жатат. Өзү да доляда, Садыр Жапаров уже сбложник деп. Ой, сабыр кылалычы, келе калып эле тапыратып, баарын айдап, кубалап жибергидей жеке короосунда эмес го. Атайын процесс болот, текшерилет, анализделет, анан барып жабат аларды деп бир пост жаздым эле. Сен чындыкты көрбөй калдың, сенин ишиң. Эптеп эле актап жактап мактамай деп бит тыткандай эле тытып кетишти эле. Мына сонун жаңылык. Кыргыз Республикасынын бардык ортомчу компаниялары Кыргызстандын улуттук электр тармагына биригет. Кыргызстандагы электр жарыгын бөлүштүрүүчү бардык компаниялар Түндүк электр, Чыгыш электр, Ош электр жана Жалал-Абад электро Кыргызстандын улуттук электр тармагы АКСына бириктирилет. Компаниянын маалыматына таянсак, мындай чечим ушул ишембиде 26 мартта Куэйт Орус-Нефть акционерлеринин кезексиз жалпы жыйынында кабыл алынат. Акционерлердин жыйынынын күн тартибинде биринчи болуп Түндүк электр АК, Чыгыш электр ачык акционердик коому, Ош электро жана Жалал-Абад электро АЭК, Куэйт Кыргызстан АЭК бириктирүү түрүндө кайра уюштуруу жөнүндө чечим кабыл алуу маселеси каралат. Андан ары ар бир ортомчу компаниянын Куэйтке кошулуусу боюнча келишимдерди бекитүү каралат. Жыйындын күн тартибинде башка маселелер жок. Белгилей кетсек, Түндүк электр АК Бишкек, Чүй жана Талас облустарындагы бардык абоненттерди, Чыгыш электр АЭК Ысык Көл жана Нарын облустарындагы абоненттерди, Ош электро Ош жана Баткен облустарындагы керектөөчүлөрдү Жалал-Абад электро Жалал-Абад облусун электр жарыгы менен камсыздайт. Маалымат Кыргызстандын улуттук электр тармактары ачык акционердик коому Кыргызстандагы электр станцияларында өндүрүлгөн электр энергиясын жогорку вольттуу тармактар аркылуу ташуу боюнча жалгыз оператор болуп саналат. Компания Кыргызстандын улуттук энергетика системасын борборлоштурулган оперативдүү диспетчердик башкарууну ишке ашырган системалык оператор. Куэйт 2001 жылдын 25 декабрында Кыргыз энергону кайра уюштуруунун натыйжасында түзүлгөн. Бактыгүл Иманбек кызы. Кремль Зеленскийдин Украинада референдум өткөрүү боюнча айтканына жооп кайтарды.
Буга чейин Владимир Зеленский Россия менен талкууланып жаткан ДРЛР жана Крымдын коопсуздугу боюнча кепилдик маселелерин Украинанын эли референдум жолу менен чечиши керектигин айткан. Украина суверендүү өлкө катары өзүнүн процедураларын жүргүзө алат, бирок сүйлөшүүлөрдү создуктуруу ылайыксыз. Бул тууралуу Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргенин РИА Новости жазды. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский Россия менен талкууланып жаткан ДРЛР жана Крымдын коопсуздугу боюнча кепилдик маселелерин Украинанын эли референдум жолу менен чечиши керектигин айткан. Бул боюнча Песков комментарий берди. Украина бул суверендүү мамлекет болгондуктан айрым ички процедуралар жүрүп турат. Бирок мындан тышкары эки делегациянын столунда жана субстанциялар дагы бар. Мен бул субстанциялардын майда чүйдөсүнө чейин кирише албайм. Муну коомчулукка алып чыгуу ансыз да өтө жай жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү процессине терс таасирин тийгизиши мүмкүн, деди Песков. Тараптар коомчулукка жарыялоого даяр болгон сунуштардын топтомун иштеп чыккандан кийин эле референдум өтүп калышы мүмкүнбү деген тактоочу суроо узатылды. Буга маалымат катчы бул маселе делегациялар талкуулай турган көптөгөн жагдайларга байланыштуу деп жооп берди. Биздин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан команда толук кандуу ыйгарым укукка тийиштүү экспертизага, мамлекет башчысынын саясий эркине ээ. Кезек биздин украиналык кесиптештерде, деди Песков. Ал ошондой эле Россия тарап Украинага ичак эле документтердин долбоору жиберилгенин айтып, Киев алардын кээ бирлерине жооп берсе, кээ бирлерине унчукпаганын белгиледи. Булак Спутник чекиткейи. Орус-Украин согушу. Орустар 26 күндө эмнеге жетишти? АКШнын коргоо министрлиги Украинадагы кырдаал боюнча чоң брифинг уюштурду. Брифингди жогорку даражалуу офицер өткөрдү. Брифингдин жүрүшүндө төмөндөгүлөр айтылды. Алар импульс алууга, кандайдыр бир таянаар чекитти табууга аракет кылып жатышат. Аларда эч качан мындай болгон эмес жана алар буга абдан ачууланып жатышат. Мен жөн гана картаны карап көрөлү дегеним. Орусиянын көзөмөлүндөгү калктуу пункттарды бирден санап чыкса болот. Алардын экөө Донецк менен Луганскты алар мурда эле көзөмөлдөгөн. Анда алар 26 күндө эмнеге жетишти? Орус аскерлери Мелитополду, Бердянскты, Херсонду алышты. Бирок алар катуу салгылашуу жүрүп жатканына карабай Киевди да, Харьковду да, Мариуполду да ала алган жок. Элдик борборлорго чабуул коюп жана Украинаны басып алууга болгон максаттарына жетүү жагынан алар эч нерсеге жетишкен жок. Ошондуктан биз азыр көрүп жаткан нерсе шаарларга ракеталык чабуулдар, жардыруулар, алардын демилгени колго алуу аракетинин чагылышы. Бул армия өзүнүн тактыгы менен белгилүү болбогондуктан мындай тактикага карапайым калк үчүн өтө коркунучтуу. Орустар өздөрү тыгылып башаламан болуп турганда украиналыктардын маанайын түшүргөндүн ордуна алар көбүрөөк каршылык көрсөтүп жатышат. Караңыздар, алар өнөктүктүн 26 күнүндө Киевдин 15 чакырым түндүк батыш тарапта бир жума мурун деле ошол жерде болушкан. Алар Киевдин 30 чакырым чыгыш тарапта бир жума мурун да ошол жерде болгон. Менде Мариуполго канча орус солдаты кирип жатканы тууралуу так маалымат жок. Мариуполь курчалган деп гана айта алабыз. Негизги басым түштүк жана түндүк батыш тараптан биз Мариуполь орустар үчүн бир нече себептерден улам маанилүү деп эсептейбиз. Биринчиден бул Азов деңизиндеги порт. Экинчиден Мариупольдун басып алынышы Крым менен кургактыктан көпүрө түзүүдө. Бирок эң негизгиси алар Донбасста Украина армиясынын бириккен тобун изоляциялап, Украинанын чыгышын кесип салууга аракет кылууда. Ошентип алар Киевди коргоо үчүн бул жерде турган Украин күчтөрүнүн батышка баруу мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюшат. Орус аскерлери чыгышта украиналыктарды жеңүүгө аракет кылып жатат. Мунун ачкычы Мариуполь. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режимин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Кадыровчулардын кандай көмүлөрүн айтты. Днепропетровская облусун коргоо үчүн душманды кууп чыгуудабыз, деп билдирди мэрдин орун басары Михаил Лысенко. Ал өлгөн кадыровчу чечен согушкерлерин чочконун терисине ооруп көмөбүз, көрөбүз тиги жакта кандай кабыл алар экен, деди. Булак апта чекиткейи.